Кутмандуу кечиңиздерме ардактуу айымдар жана мырзалар, сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Кыргыз улуттук телерадио берүү корпорациясы жана ошол эле музыка телеканалында түз эфирде Кыргызстан жылдызы 2022 вокалдык сынагыбыздын 3-күнүндө жүз көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Саламатсыздарбы? Арбаңыздар, ардактуу кыргыз халкым. Сиздер менен экинчи күн Кыргызстандагы жети дубандагы эң таланттуу инсандар менен мына ушул сахнада жүз көрүшүп турабыз. Кыргызстан жылдызы вокалдык сынагынын эң чоң максаты булактын көзүн ачып, кыргыз эстрадасына жаңы жылдыздарды тартуулоо болуп саналат. Улуттук телерадио берүү корпорациясы Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен биргеликте өткөрүлүп жаткан Кыргызстан жылдызы 2022 вокалдык сынагынын экинчи күнүнө кош келиңиздер. Кыргызстан жылдызы 2022 вокалдык сынагыбыз өздөй билгенде эле 5 күн бою түз эфирде жүрөт. Өздөй билгенде эле эң алгачкы күн бул ачылыш аземи. Ал эми кече өзүңүздө көргөндөй эле дүйнөлүк хит чыгармалар калды. Ал эми бүгүнкү чыгарылышта өзгөчө кымыз жыттанган кыргыз чыгармалары жаңырат. Бүгүнкү биздин сынакта катышып жаткан жаш таланттарга дем күч берип, кол чаптырууңуздарды суранабыз. Руслан мырза, бүгүнкү долбоор тууралуу көрөрмандарга жана ошондой эле калыстар тобуна азын улак болсо дагы маалымат берип өтсөк. Кыргызстан жылдызы долбоору быйыл экинчи ирет өткөрүлүп жатат. Былтыр буга чейинки байге фонду 200 000 сомду түзсө, быйыл эң башкы байге 500 000 сом болмокчу. Бул үчүн дагы дүркүргөн кол чабуулар жаңырсын. 9 конкурсат өзгөчө бүгүн да толкунданып турат. Ал менен биргеликте албетте биз да өзгөчө толкунданып, тек кана биз эмес, бизди көрүп жаткан ар бир облустун тургундары дагы сыналга жакын келип, ар бир облустун намысын коргоочу конкурсантка өзгөчө дем күч берип турат деген ойдомун. Албетте, анда биси урматтуу телекөрүүчүм, экранга жакыныраак келиңиздер. Улуттук телерадио берүү корпорациясы жана музыка телеканалдарында түз эфирде сиздерге бүгүн кыргыз эстрадасындагы, кыргыз музыкасындагы хит чыгармаларды Кыргызстан жылдызы долбоорунун конкурсанттарынын жагымдуу үнүнүн аткаруусунда уга аласыздар. Албетте, биздин калыстар тобубуз ордунда, көрөрмандар ордунда, демек бүгүнкү чыгарылышты баштасак болчудай. Бүгүнкү кызматта сиздердин кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева жана ошол эле мен Руслан Адылбек болом. Болгону бизден алыспай, биз менен бирге болуңуздар. Деги эле эски чыгармаларды жаңылап ырдоо ар бир ырчынын өзгөчө жоопкерчилиги болсо керек. Бирок Бекбурбиев агабызга таандык Чабалеке чыгармасы мен билем көптөгөн эстрада өкүлдөрү аткарган. Бирок бул мырза чын айтканда эң мыкты деңгээлде аткарган десем жаңылышпайм. Туура айтасыз, кесиптеш, билесизби, ремейк форматы азыркы учурда кыргыз эстрадасына мындай атты чапкандай эле суурулуп кирди десек болот. Анткени азыркы учурдагы аткаруучуларыбыз буга чейинки хит болгон чыгармаларды баса калып, аны жаңы таңгактап, жаңы форматта, жаңы аранжировка, жаңы көйнөк кийип, жаңы түс берип, анан көрөрмандарга тартуулап жатат. Бул чыгарма эми Бек агабыздын чыгармачылыгы жөнүндө айта берсек кеп көп, анткени азыркы учурдагы жаштардын, азыркы учурдагы эл сүйгөн ырчылардын бири дагы калтырбай ар бир чыгармасын аткарып чыккан. Анда атайын конкурсанттарды кутуктап келип отурган биздин өзгөчө булбул үндүү таланттуу мырзабызды чакырып алга уруксат этиңиздер. Руслан Асанкан сиздер үчүн жандуу үндүн аткарышында чыгармаларды кармакчы. Чабалеке чыгармасы сөзү обону дагы Бек Борбиев агабызга таандык. Тосуп алыңыздар, кол чабуулар жаңырсын. Жазай жамгыр басылбай, жаралуу жүрөк жазылбай, аскадай булут баскан көңүлүм менин ачылбай. Жалганчы жаздым демиби, азгырып сени кеттиби, жамгырга мени таштап, жал уруп карап койбой, жаз гүлүм жалгыз кеттиң би. Эх жаным кичинекей, кайдасың бай чечекей, аммен чабалекей, учамын сени издей. Көргөнгө сени көзүм зар, айтайын деген сөзім бар. Сақтаған жүрегімді арнаған саға сүйім бар.
Bilemin sensiz ömürdü Çamgırlı mustak gömüldü Gün ölüm uşul jazday bir görüp suyup kalgan Sen degen jaş жүрөгүмдү Canım içindeki Kaydasın bay çeçeke Amin çavaleke Uçamın seni iste Amin çavaleke Uçamın seni iste Amin çavaleke Uçamın seni iste Bilbim kayda jaralgansın sen mağa Mаңдайымда бүткөн жалгыз бакыттай Seni süydüm buyruk alıp taqdırdan Başkalardı beni sağatadı var Je bolboso sen jaralıp men üçün Jaralganda Mendik bolup jaraldı A bolboso ayçı canım nechün Zarlap tapkan perzendimdey göründü Biz joluktuk maydın jumşak dünüdü Altın mağa sen esketkiç belekte Men söylesem senin önün önümde Men görüge senin gözün gerekti Oktaganda senin uykun mende var Oylarıma girişken Bize göbüz iki sanday barabar
Biz ekimiz iki suday birikкен. Biz ekimiz iki suday birikкен. Қолчалар болсын Руслан Руслан Асанқан. Асанқан. Чоң рахмат. Кетпей тұрабыз. Эмнегедир колчалар мындай супсагыраак жаңырып калгандай. Дүркүрөгөн колчалар болсун. Жанды үнөгө азык болот дейт. Мукам үндүү үнүңүзгө ар дайым биз ыраазычылык билдиребиз. Анан менде суроо жаралып атат Руслан мырза. Мына ушул жогорудагыдай эле элдин кулагына сиңип калган экиге экини кошсо 4 дегендей ырларды алып туруп эле сиз башкача форматка, рок форматыбы же кайсыл башка түргө салып ырдаганда сындар айтылбайбы сиз тарапка? Руслан жинеле койсоңчу депчи. Ала бериңиз. Эми сындар айтылат. Сындарды укпаш керек да. Өзүңдүн жашооң менен жашай беришиң керек. Болду. Демек Руслан Асанқан эч кимди укпайт, только өзүнүн жашоосу менен жашайт, Бирөөнүн жашоосуна да киришпейт. Бирөөнү туурабайт. Азамас. Ал эми бүгүнкү биздин конкурсанттарга өзүңүздүн калуу тилегиңиз болсун. Эмне калуу тилек айтасыз? Коркпогула. Ушул күн келди. Күткөн күн келди деп. Жыргагыла. Браво, Руслан Асанқан, колчалар болсун. Чоң рахмат. Жөнөкөй Мухаммеддин ээси ыраазычылык билдиребиз. Албетте билесиздерби, өнөр адамдары жөнөкөй угармандардан көрөрмандардан эмнеси менен айырмаланат десе, жаш баладай сезими менен айырмаланат экен. Өзгөчө Руслан Асанканда дагы сонун бир калуу тилекти дагы уктук. Азыркы учурда чын айтканда биздин конкурсанттар абдан бир толкунданып, мындай айтканда сүрдөп жаткан учуру, ошондуктан студиябыздын коноктору сиздер дагы ар бир чыгып жаткан ырчыларга колдоо көрсөтүп, кол чаап туруңуздар. Кезектеги чыга турган аткаруучу мырза жөнүндө кеп кыла турган болсок, жазгы жамгыр алыстаба деп бүтүндөй элге жар салды эле. Өзү бир гана аткаруучу эмес, ырдын жаратуучусу, композитор десек дагы болот. Урмат Усенов мырзанын калемине таандык канчалаган ырларды, чыгармаларды биздин азыркы учурдагы кыргыз эстрада өкүлдөрү ырдап келатат жана хитке айланып келе жатат десем дагы жаңылбаймын. Албетте, эстрадабыздын жаркын жылдыздары, кош жылдыздары десек дагы жаңылышпайбыз. Сахнага чакырып өтөлү Урмат Усенов жана ошондой эле Неля Нуркулова. Колчалар болсун. Кош жылдызга кош колчалар болсун. Sizge urmatım, ümitimde sizde kımbatım. Can adamga aytpaz sırımdı, sizge ıra körüp ırdadım. Табыштадым sizge barысын, siz таптыңыз жүрөк дарысын. Sizge буйрук менин бактымды, сөздөрүмдүн кызыр дарысын. Sizlernadım uşul tünümdü, tünüm emiz gündüz günümdü. Tağdırımdın buyruğu ekin, sizge bağışladım süyümdü. Sizlernadım uşul tünümdü, tünüm emiz gündüz günümdü. Tağdırımdın buyruğu ekin, sizge bağışladım süyümdü.
bağışladım sүйімді. Урмат Усенов, Нейля Нуркулова, қолшаулар жаңырсын. Қолшалар Чоң болсын. рахмат, кетпей тұрыңыздар. Кетпей тұрыңыздар. Бізде мына ушул бүгүнкү күндө сахнаға чыга турган жаш муунга сиздерден каалуу тилектер болсун, дем күч болсун, келиңиздер. Кудай буюрса быйыл экинчи жолу өткөрүп атабыз. Бул эл арасынан таланттар соруп чыгып жалпы жумурай журтка сунуштоо бул өзү чоң бир вазифа. Ушул вазифаны биринчиден так жана жакшы аткарганыңыздар үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Албетте биздин талант ээлерине чын жүрөгүмдөн ийгилик каалайм. Ушул жерге чыгыш, финалга чыгуунун өзү жеңиш деп ойлойм. Бул жердеги жеңиш анчалык маанилүү эмес, буга чейинки же басып өткөн жол маанилүү. Ошондуктан баардык катышуучуларга мен жеңүүчү деп атаар элем. Ошондуктан мындан кийинки ар бирин биздин эстраданын катарында көргүбүз келет. Баардыгына ак жол каалайм. Эртерээк биздин катарыбызга кошулуп, элдин кулагын, элдин жүрөгүн сүйүнткөн ырчы аткаруучулардан болсун. Айтканыңыз келсин, Лейла айым. Мен да бардыгына чыгармачылык ийгилик каалайм жана ак жол. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Убакыт бөлүп, мына ушундай жагымдуу чыгармаңыздарды аткарып бергениңиз үчүн. Нейля Нуркулова, ыраазычылык билдиребиз. Эми кийинки кадырлуу коногубузга кененирээк токтолсок болот. Чын айтканда, океандын ары жагында болсо дагы 2021 жылдын музыка телеканалынын чечими боюнча жылдын мыкты ырчы мырзасы номинациясынын жеңүүчүсү. Андан тышкары жылдын мыкты хит чыгармасы дагы бир эле жылда бүтүндөй 2 номинацияны алып кетүү бир гана мына ушул мырзага ээ болду десек дагы болот. Албетте, ар бир чыгармасы өз оон жаратат, жүрөгүндө болкуп турган, жүрөгүндө жайнап турган, кайнап турган ырларды, ноталарды чогултуп келип, сагынычтын бардыгын ырга айландырып, бүтүндөй элине мына ушундай хит жаратып атат десем дагы жаңылышпаймын. Эң туура айтасыз, кесиптеш. Өзгөчө биз эмес, бизди көрүп жаткан жалпы телекөрүүчүлөр дагы бул ырчы мырзаны абдан сагынды десек дагы болот. Азыр биргеликте сахнага чакыралы. Анда сагынычыбызды жазалы, ардактуу көрөрмандар, келиңиздер. Сиздер тараптан жөн гана колдоолор, дем күчтөр болсун. Анда сахнада Эрлан Андашев. Биз олтурган гүл бактан, сүйчексиз нур чачкан, сезимдерге оролгон суйт, сени менен гүл бакчам. Сага болгон ак сүйүмдү арнасам, сен уялсаң, анан сайын сүйүм артып, бир өзүңө тартылам. Сүйөм десем уяласың, сүйгүмдү карап бураласың, сыздап деп жанды суналасың, жаным. Сүйөм десем уяласың, уянтып көлүп жылмаясың, бир согор эми биздеги жүрөк, жаным. Биз табышкан гүл бактан, сүйөнүп гүл ачкан, сүйдүрүп сени өзүңдү, сүйү таптың ал бактан. Адашышкан жүрөктөр бири-бирине суусаган, кезигишет мен ишеним, сүйү табат гүл бактан.
жүрек жаным. Сүйемін десем уяласың го, уянқы күліп жылмаясың го. Бір соғар еме біздегі жүрек жаным. Шорқат, шорқат, анамсы. Дириди, ей, дириди, 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 ей, дириди, 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 дириди. Seni sağınam, seni izlep günü çalınam. Baktın gülün can erkem, özünü suyup sağınam ben. Karanın ensep kağılam, kaysı günü sağa kabılam. Ay, kabılam gözlerim nurdan taragan, көңілім sensin samagan. Көрінбей қалсаң садағам, санаға батып сағынам ben. Aşıklık otun arnagan, haykalay bir sağa kalamım ben, ay, kalamım ben, ay. Diridi, 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 diridi. Oy basıp günü baratam, oluğurlar jaratam. Жүзіңнен сүйіп елестеп, жүректі күнде жылытам мен. Өзің деп жүріп өзгөчөм, өзіңе бір қачан жолығамын, ай, жолығамын, ай. Қатарлашып басып баратсам, қармасам деймін қолыңан. Қапилеттанан адашып, қалбасам деймін жолыңан. Жаныңдан артық жан адам, жырғаным сенсің махаббатым, ай, махаббатым, ай. Қолчалар болсын. Эрлан Андашев. Шорқат, шорқат. Эрлан мырза, қош келіпсіз. Улуттық телерадио корпорациясының студиясына алғашқылардан болып келіп атат болуш керексіз, Сағындыңыз бы? Ақырғы жол қашан келдіңіз? Есіңізде бар бы? 10 жыл мұрын келгенбіз. Албетте бүгін аябай қуанып толқыннан тұрған кезім. Алғач ушул жерден жүзгө шыртканыма абдан кубанычтамын. 10 жыл мурда эмне болуп келдиңиз эле? Кызматкер болуп келдиңиз беле же? Эсте жок, бирок ушундай сыяктуу эле бир программага аткаруучу катары келгенсиз. Менде суроо болуп атат. Эрлан мырза, Америкада хит жаратчу завод ачып алыптыр деп уктум, ошол чынбы? Жазган ырын баары эле хит боло берет экен депчи? Завод Кудайга шүгүр, баары Кудайдан, Кудайдын каалоосу менен болот десем жаңылышпайм. Жакшы, эң сонун. Завод деле жок. Өз негизинде ырчылар суранбасын деп эле качып кеттиңиз, завод жок деп, Башка бирөөлөргө чыгарма жазып берүү сунуштары сизгечи? Албетте, ыр обон эч качан аябаш керек. Сурагандарга сөз түрдө аракет кылып берип атам. Бергенде да билиш керек, алганда да билиш керек. Эрлан мырза, чын айтканда Кыргызстан абдан сагынып турганыңыз көрүнүп турат. Бизди көрүп жаткан жалпы теле көрүүчүлөргө бир ыстык салам айтып өтсөңүз болот. Ассаламу алейкум, ардактуу кыргыз элим. Бардыңыздарга бардык жакшылыктарды каалайм. Ушундай жакшы долбоорлор ар дайым боло берсин. Ушуну уюштурган уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирем. Ар бир катышуучуга, ар бир ырчыга
ийгиликтерди каалайм. Бардыңыздарга ийгилик керек. Ийгиликтүү болсун демекчимин. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Чоң рахмат. Ерлан Андашев. Бир суроомду бере алайынбы? Кыргызстанга каласызбы же кайра Америкага кетесизби? Барам, келем, барам. Барып келип турам. Бул кандай болуп калды? Жаңылмач болуп калды. Барам, келем, барам, келем болуп калды. Жаңылмач. Буюрса, аябай бат-баттан барып келип турайын деп атам. Жакшы. Кол чалуулар жаңырсын Ерлан Андашев. Чоң рахмат. 2021 жылдын музыка телеканалынын жана музыка телеканалынын күйөрмандарынын тандоосу боюнча жылдын мыкты ырчы мырзасы жана жылдын хит ыр деген наамга ээ болгон ардактуу телекөрүүчүм, улуттук телерадио бир корпорациясы жана ошондой эле музыка телеканалдарында түз эфирде Кыргызстан жылдызы 2022 сиздер үчүн кызмат кылып жаткан учуру. Сынагыңызды улантабыз. Кайрадан кийинки кадырлуу конугубузду чакырып алууга уруксат этиңиздер. Жалпы конкурсанттарды өзгөчө колдоп келип отурган көптөгөн эл аралык конкурстардын лауреаты, мындай айтканда өзгөчө Кыргызстандын желегин желбиретип бир гана биз эмес, жалпы кыргыз эли сыймыктанган мырза десем жаңылышпайбыз. Сахнада Ислам Акматов. Кол чалуулар болсун. Ислам Акматовду тосуп алыңыздар. Акматов, кол чалуулар болсун. Ислам мырза кетпей турабыз. Рухсат болсо. Келиңиз, албетте сизге окшогон көптөгөн эл аралык сынактарда тажрыйбасы мол мырзадан биздин азыр чабал болуп жаткан сахнага кадам таштап турган өнөрпоздорго сизден каалоо тилек болсун. Эң башкысы эле бардык конкурсанттарга ийгилик кылмакчымын. Мен да башыман өткөн мындай көптөгөн конкурстар. Ошондуктан барыңыздарга ийгиликтер каалап кетмекчимин. Биринчи орунду элегенге барыңыздар. Татыктуусуңар, барыңыздарга ийгилик. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Ислам Акматов. Урматтуу телекөрүүчүлөр, толкундануучу мүнөттөр мына жакындап келе жатат. Барыңыздарды сыналга жакыныраак чакырабыз. Анткени саналуу минуттардан кийин биздин конкурсанттар калыстардын алдында өз таланттарын көрсөтүшөт.
Албетте, мына ушул 7 областтан тандалып келген мыктылар бүгүн мына ушул сахнада биринен ашып бери талантын көрсөткөнгө аракет кылмакчы. Ага чейин көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Жарнамалык түрмөк. Центр костюмс дүкөнү сиздерге шаар ичиндеги дүкөндүн ыңгайлуу жайгашуусун, классикалык кийимдердин көптөгөн түрүн, жогорку сапаттагы тейлөөнү, дүкөндүн ичиндеги шымдын узундуктарын кыскартып, жана башка ыңгайлуу көп шарттарды сунуштайт. Сиз эс алыңыз, биз сизди кийинтебиз. Биздин дарек Бишкек шаарынын борборунда, Чыңгыз Айтматов проспектиси 17, Ориентир Азия Молл, Шампан аялдамасы. Do you love me? Do you need me? Do you want me? Do you love me? Сере кафесіне қош келіңіздер. Жағымды атмосферада сіз сүйгөн, сіз еңсеген, сіз тамшана тұрғанда ең мықты ашпозчунун колунан даярдалган Европа, Кытай улуттук тамактар. Сере кафеси туулган күн сагынычтуу жолугучулардын ордосу. Береги Жаш Гвардия бульвары 73. Байланыш телефондору 0509 56 11 10 0312 34 04 02. «170 200 адамга ылайык банкет залы, Шишкебек таамдуу ашкана. Тоз көл 2. Телефон 0500 187 187. Котманды кушуа кечиңиздер менен ардактуу музыка сүйгөн, музыка кастарлаган кыргыз меломандары. Бүгүн сиздер менен биргеликте улуттук телерадио берүү корпорациясы жана маданият, маалымат, спорт, жаштар саясаты министрлигинин колдоосу негизинде мына ушундай чоң масштабтуу вокалдык сынак башталып жатат. Ар бир көрөрманды экранга жакыныраак келиңиздер дейбиз. Анткени бир нече саналуу көзүрмемдерден соң биздин конкурсанттар чыкмакчы. Алар ушунчалык толкунданып турат. Анткени калыстар тоон көргөндө экеси толкунданып, жүрөктөрү дүк-дүк согуп, билбейм, азыр бул толкундоону кантип чечебиз? Өзгөчө биздин конкурсанттарга баа бере турган талантына өзгөчө 6дан баштап эң жогорку балл 11ге чейин калыстар тоон курам менен тааныштырабыз. Өзгөчө 10 жашынан баштап сахнада өзүнүн өнөрүн көрсөтүп келип жүрөт. Ал эми албетте эл аралык конкурстардын дагы катышуучу мына финалга жакындап буйруса, жакын арада финалга да чыгып, өзгөчө Кыргызстандын желегин желбиретет деген толук ишенич бар. Эң красавчик мырза Иса Өмүркулов. Калыстар туздун дагы бир тажрыйбасы бол мырза.
ырга жүрөгү төп келет. Жакынкы күндө гана эң макамдуу болгон Славян базары вокалдык сынагында Кыргызстандын желегин татыктуу желбиреткен 3-чү орунду алган мырза Бек Исраилов. 2019-2020 жылдын мыкты аткаруучу мырзасы номинациясынын жеңүүчүсү жалпы Токтогулдун эмес Кыргызстандын торгою Нурмат Садыров. Кезектеги калыс тартуу ырчыларды ырчы кылган, анын артында турган композиторлук өзгөчө өнөрү бар. Ар бир чыгармасын аткарган ырчы сөзсүз жылдызы сахнада жарк этип жануу мүмкүнчүлүгү бар. Ырчы аткаруучу көптөгөн ырлардын автору Өктөм Сапар уулу. Көптөгөн таланттуу мырзаларды тарбиялап чыккан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, продюсер Кенже Душеева. Урматтуу телекөрүүчүм, эсиңиздерге сала кете турган болсок, Кыргызстан жылдызы 2022 вокалдык сынагы 2-чи жыл өтүп жатат. Мына ушул жылдын алкагында бизди колдоп келген Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, Спорт жана жаштар саясаты министрлигине терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизди ар дайым кош колдоп келген Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, Спорт жана жаштар саясаты министринин кеңешчиси Урмат Усенов мырза, калыс тартуубуздун сыйлуу мүчөсү. Коштуу болуңуздар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, өзгөчө булбул үндү. Кыргызстанда эң бийик нотаны бир гана Токтобек Асаналиев ала алат. Колчалар болсун. Ал эми жаштардын жанырөгөн жагымдуу кызы. Ар бир чыгармасында жаштарды алдыга сүрөп турат. Бир гана жаштарды эмес, кыргыз футболундагы алдыга таанытууда өзгөчө кимди жараткан. Көптөгөн эл аралык сынактардын жеңүүчүсү, биздин сыймыгыбыз калыс тартуунун мүчөсү Айым Айылчиева. Кийинки калыстар тобу эстрадабыздын жаркын жылдызы. Ал эми бир гана өзгөчө Black Star деп коет го. Берке Тимати бар го. Тиматиде сакал бар. Ана биздин эстрадабызда эң өзгөчө сулуу сакалдуу Арсен мырза! Кыргыз эстрадасынын Алексей Чумакову деп белгилеп койсок дагы жарашчудай. Кош келипсиз. Вокалист өзгөчө бул мырзадагы жаш таланттарды өзгөчө өзүнүн тарбиясын берип, вокал жактан сабак берип жүргөн эстрадабыздын жаркын жылдызы Мыктыбек Нурланбеков. Калыс тартуубуздун соңунда бир эле мырза бар экен, ыр өнөр тармагына тиешеси жок. Бирок сүйлөй билген инсан сөзсүз ырдай билет деген жакшы сөз бар эмеспи? Биздин кесиптешибиз КТРК музыка телеканалынын алып баруучусу Максат Давранов калыс тартуубуздун мүчөсү. Эсеп комиссиясы музыка телеканалынын шеф-редактору Керимсел Төлегеновага колчалар болсун. Урматтуу телекөрүүчүм, мына ушул саналуу мүнөттөрдөн соң 7 областан чогулган мыктылар мына ушул сахнада талантын көрсөтмөкчү. Кыргызстан жылдызы долбоору Кыргыз эстрадасына жаңы жылдыздарды алып келүүгө ар дайым даяр. Анда эмесе биз сөздү кыскарталы дагы ишке өтсөк. Эң алгачкы конкурсантка кезекти беребиз. Кыргызстаныбыздын борбору Бишкек шаары Сардаров Шамширге кезекти беребиз. Ага чейин кыска видеого көңүл бурабыз. Көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Саламатсыздарбы? Менин атым Сардаров Шамшер. Мен Бишкек шаарынын атынан катышып жатам. Мен сиздерге азыркы аткаруучу чыгармам бул Рыспай Абдыкадыров атабыздын Айтсаң боло деген чыгармасы. Бул чыгарманы тандагандын себеби бул Рыспай Абдыкадыров атабыздын чыгармаларынын ичинен жүрөккө эң жакыны ушул болот. Бул чыгарманы сиздерге тартуулайм. Кабыл алып коюңуздар. Ошондо да сен болосуң, ыр таянсаң,
болосуң сусап кетсең какашкада булак болуп ысып кетсең айдарымда жел болосуң киресиң даба болуп дартайдайсың денемден даба болуп канат болуп күлөсүң үмүтүңдү сагынтасың чеги жокта сана суну көрсөң ак мөлтүрда шар болосуң дайым жаралып да бар болосуң бары болуп жүрөсүң го бир огайсаң качан мага өмүрлүк сен жар бары болуп жүрөсүң го бир огайсаң качан мага өмүрлүк сен жар болосуң Шамшер колчалар болсун, эң мыкты. Бишкек калабыздын намысын коргоп турган Шамшер мырзага терең ыраазычылык билдиребиз. Шамшер, айтсаң, бул чыгарманы эмне себептен тандап алдың? Рыспай Абдыкадыров атабыздын көйлө ырларын билем, бирок эң мага жаккан ушул чыгарма болуп эсептелинет. Ошон үчүн ушул чыгарманы тандадым. Качан мага жар болорсуң деп күтүп жүргөн окшойсуз да көрсө, ошондойбу? Жок. Күтүп атасып же үйлөнөйүн деп калдыңызбы, кандай болду? Келечекте жубайыма деп койсом. Келечектеги жубайына. Азыркы жаштар кыйын, келечекке алдын ала мынакей жазында кам көрө берет, Анда эмесе Калыстар тобунун мына ушундай баасына ортоктош бололду. Иса мырзадан баштасак. Келиңиз. 11 Алгачкы ирет, биринчилерден болуп бардыгы идеалдуу десек да болот, ардактуу көрөрманым. Кел, андан көрүкчү бул эмоциялар менен элге бөлүшөлүчү, Шамшыр. Айта кетчи. Бардыгы 11. Сезимдеримди азыр сөз менен жеткизип бере албайм. Өтө сонун. Шамшерди колдоп туралы, сүрдөп атат, толкунданып атат. Барекелди. Азаматсың, эң мыкты, чын айтканда бул жогорку баа десек дагы болот. Калыстар тобунун тарабынан талантыңа өзгөчө гитаранын коштоосунда жана ошондой эле жандуу үндүн аткаруусунда болгон үчүн дагы Калыстар тобу бардыгы 11 койду деп ойлойм. Албетте, Шамшыр, анда жүрөктү басып кичине эртеңки күнгө кайсыл чыгарманы аткарат элем деп даярданып туруңуз. Биз сиз узаталы. Көрөрманым, сиз экрандын сыртында болсоңуз дагы колдоп коштоп койгонду унутпаңыз. Чоң рахмат. Албетте, бүгүнкү кыргыз музыкасына келгенде Рыспай атабыздын ырларына кайрылбай койбосок болбос. 20-чы кылымдагы легендарлуу биздин корифеибиз деп айтсам, эч бир музыкант мага жок деп айтпаса керек. Анткени 200дөн ашуун ырлардын автору. Анткени ар бир чыгармасын ушул күнгө чейин кайсыл мырза аткарса дагы, айым аткарса дагы элибиздин жүрөгүнөн түнөк таап келген. Кезектеги чыгармадагы Рыспай атабыздыкы «Жолугарым билген мен»
Аткаруучу Чүй облусу Жоламан уулу Жанболот. Тосуп алыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Жанболот Жоламан уулу. Мен Чүй обласынын атынан катышып жатам. Мен бүгүн Рыспай Абдыкадыров атабыздын Жоолгарын билгенмин деген чыгармасын аткармакчымын. Мен бул чыгарма менин жүрөгүмөн жакын алган чыгарма. Жана мен бул чыгарма менен бардык мүмкүнчүлүгүмдү көргөзмөкчүмүн. Кабыл алыңыздар. Biz joluktuk, kaçan bilbeyim ümitim. Jürek otun, elep aldın sen bütün. Bir gan emes, tağdırga min talayma. Koşkon, oşolaylı, oşol çırkalım, oşol beybildiğin üçün. Men jaşodum, kança jolu ıyladım. Bakıt izlep, özümde özüm kıynadım. Çarkaylanıp çürgönmün bilbesem de var ekenin bul dünyada varsın. Men özüme kaçandır bir ubakta yollarım bilbesem de var ekenin bul dünyada varsın. Men özüme kaçandır bir ubakta yollarım bilgen. Yollarım bilgen. Чүй облусу Жоламан уулу Жанболот. Браво. Баракелди. Эң мыкты аткаруу. Ооба, Жанболотту көпкө күттүрбөй эле калыстар тобунун баасына уртуктош бололу деп чечтик, ардактуу көрөрманым. Анда эмесе, келиңиз. Иса байке. 10 10 10 11 11 10 11 9 10 9
11. Чоң рахмат, келіңіз, сізден ойыңыз менен бөлүшөлү. Калыстар тобунун сизге берген баасына канааттандыңызбы же канааттанган жоксузбу? Канааттандым, албетте. Канааттанбагандай эле Дал көрүнөт. ушул жерден Айым Айылчиевадан сурагым келип отурат. Эмне үчүн 9 деген упай койдуңуз? Эмне себептен? Если сравнивать с первым выступлением, в один момент я слышала то, что он не в то время вступил, смазал пару раз. Чего-то не хватало в выступлении, как будто все вот как-то ровно шло. Чоң рахмат, эске алабыз. Айымага кичине жетпей жаттыр бизден артта турган конкурсанттар. Мындай жеткире аткаргыла деп айталыбы? Ооба, түз ырдабаш керек экен конкурсанттар угатасыздар, Өзгөчө. Анткени чыгармалар деген билесиз, башталышы болот, бийиктиги анан бүтөөрү. Мына ошол нерсенин баардыгын ойго алат деген үмүттөбүз. Калыстар тобунун ар бир ою, баасы биз үчүн өтө маанилүү. Чоң рахмат, сизди сахнанын артына узатабыз. Чоң рахмат, Жанболот. Чын айтканда, алдыда дагы өзгөчө толкундатчу мүнөттөр жакындап келе жатат. Чын айтканда, конкурсанттарга ар бирине колдоо көрсөтүп туруңуздар. Ооба, ардактуу телекөрүүчүм, өзүңүз байкап тургандай эле Кыргызстан жылдызы долбоору буйруса мына ушул сахнадагы биздин жаш таланттар, келечектеги Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери, келечекте Кыргыз Республикасынын эл артисттери болот. Ошол себептерден бул кадамдар бийиктиктерге алгачкы түрткү болмокчу. Кезектеги аткаруучу жөнүндө айта турган болсок, албетте өзгөчө Манас атам жердеген, Канакей апам баштаган Манас атамдын ар бир ураанын, ар бир сезин жүрөгүнө туюп алган. Бул Талас облусу. Талас облусуна бир дүркүрөгөн кол чалуулар болсун. Султанбеков Бектур. Мөлдүрөп бүлдүргөндөр бышкан кезде, асманда бүркөт шаңшып учкан кезде, самайларың сеңселткен ак кайыңдар самашып сагынчымды, самашып сагынчымды уккан кезде барам сага. Шолалар кирпигинди өпкөн кезде, ак жамгыр нөшөрлөтөп төккөн кезде, барып кусалыктан ак жүзүбүз көп күндөр арабыздан өткөн кезде барам сага. Ширесин карагаттар чачкан кезде, ажарын жоғазында ачкан кезде, кучактап бейкотчулук түн коёну күн нуру уясына, баткан кезде барам сага. Өргө арларым
болосо Султанбеков Бектур. Бектур Султанбеков талаш өлкесинин намысын коргоп турат. Дүркүргө кол чабуулар. Колчалар болсун. Бектур Азаматсың, өзгөчө Бектур. сүрдүп атат, толкунданып атат. Байкап атабыз. Өзгөчө жүрөк менен ырдалган, өзгөчө мындай айтканда мээнет менен ырдалган экен байкалып турат да. Тер дагы кетти. Бектур, айта кетсең, бул чыгарманы эмне үчүн тандап алгандыгың бизге кызык болуп турат. Кыскача. Биринчиден саламатсыздарбы? Баарыңыздарга келип бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга ысык салам жолдойбуз. Суроого жооп бере кетсек, бул чыгарманы мектеп учурунда окуп жүргөндө абдан жакшы көрүп, сүйүп укчум. Ошондуктан ушул чыгарма менин жүрөгүмө, жан дүйнөмө жакын болгондуктан ушул чыгарманы сиздерге тартуулап аткарып берем. Дагы деле сүйгөн инсанына барам сага деп аткан турбайбы көрсөчү. Дагы деле баратат, кичинекей кезинен бери келатат. Буйруса бул Жок эме, таластыктар боюнча баратыр, келатыр деп койсом болот. Жакшы. Талас облусуна коюлган упайлар менен таанышабыз. 11 10 11 10 10 11 жана 11. Азаматсың, Бектур. Чоң рахмат. Эгерде өзүң калыс тартуунда мындай ар жакта отуруп анан сен ырдадың деп коебуз. Ушунча баа коет белеңиз же мындан да жогорураак баа коет белеңиз? Өзүңүзгө канча деген баа коймоксуз? 6дан 11ге чейин. Татыктуу ырдасам татыктуу баа коймокмун. Жок. Азыркы ырдаган ырыңызга 10. Демек 10 койгондор туура калыстыгын көрсөттү. Колчалар болсун. болсун. Чоң рахмат. Расчыл билдиребиз, бүтүндөй талас эли сени менен сыймыктан арындагы баса элгилеп айтып өтөлү. Ардактуу телекөрүүчүм, сиздер Улуттук телерадио берүү корпорациясында Кыргызстан жылдызы вокалдык сынагына ортоктош болуп турасыздар. Буга чейин кесиптешим мынакей Руслан мырза өзү баш болгон биздин бүтүндөй жаамат 7 областты кыдырып, ар бир жеринен мыкты таланттууларды Бишкек калабызга алып келишкен. Ал эми дал ушул таланттардын арасында өзгөчө жаштардын шаары Жалал-Абад облусунан жалпы дал ушул жерден өткөн кастингден өзгөчө таланты менен сурулуп чыккан бул Аскарбеков Нурислан болду. Нурисландын видео визиткасына кезекте беребиз, андан соң Нурислан өз талантын көрсөтөт. Тосуп алыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен Атыжон Аскарбеков Нурислан, Кыргызстан жылдызы телепроектисинен Жалал-Абад облусунун жеңүүчүсүмүн. Мен бүгүн аткара турган чыгармам сөзү Турар Кожомбердиев жана обону Асанкалый Керимбаев катандык Акмаралым чыгармасы жаңырмакчы. Бул чыгарманы тандап алганын себеби бул чыгарманы мен өзүм көптөн бери угуп, ушул чыгарманы бир жакшы бир проекттерде ырдасам деген жакшы ой тилегим бар эле. Кудай буйруп ушул Акмаралым чыгармасын сиздерге бүгүн сунуштап берем. Кабыл алып коюңуздар. Sin
Açık jobun bersin bi Sağınım medir kılan elesindi Tağdağı tarmal butak bolgum gele Talpınıp çertip durgan terezimdi Tağdağı tarmal butak bolgum gele Talpınıp çertip durgan terezimdi ay terezimdi Talpınıp çertip durgan terezimdi ay terezimdi Жалал-Абад облысы Асқарбеков Нурислан. Өзгөчө Нурислан плакаттар менен Өзгөчө колдоолорду жасаганы үчүн терең ыраачылык билдиребиз. Караңызчы, сизди чыгармачылыгыңызда колдогон инсандар көбөйдү демек, буюрса дагы алды деп ойлойбуз. Анда эмесе калыс тартуу сизге канчалык деңгээлде баа берди, ага ортоктош бололду дагы. Келиңиздер. 10 11 10 10 11 11 10 11 10 11 Чоң рахмат. Ыраачылык билдиребиз. Негизи кетпедиңиз. Болду, калыс тартуу ушундай упай койду деп артыңызды салып кетип калайын дедиңизби? Болду дедиңиз дегендей болду да. Калыстарда онда болду дедим да сизгечи. Келиңиз, айта кетсеңиз, бүгүнкү күндөгү чыгарманы канчалаган сизге чейин мыкты ырчылар аткарган, сахнада аткарып жатканда мен мүмкүн калыс тартуунун купулуна толбой каламбы деген суроо пайда болдубу сизде? Албетте бул жерде ар бирин ушул чыгармачылык чөйрөнүн мындай дөшалары отурат десем жаңылышпайм. Сиздердин алдыңыздарда өнөр тартуулуу мен үчүн чоң сыймык. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Сиздердин койгон маңыздарга эч кандай нараазычылык жок. Сиздер калыс баалаңдыңыздар. Мен өзүм деле ушул баага ыраазымын дегендей. Сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Болчалар болсун. Рахмат. Узатабыз, эми бара берсеңиз болот. Албетте, урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз улуттук телерадио берүү корпорациясынын ошто эле музыка телеканалында түз эфирде Кыргызстан жылдызы 2022 вокалдык сынагыбыз жүрүп жаткан сиздерге эскерте кетели, болгон биз менен бирге болуңуздар. Кийинки облуска кезекти ыйгарабыз. Бул облус жөнүндө көп кыла турган болсок, албетте бүтүндөй Кыргызстандын экинчи борбору. Сахнага чыга турган мырза үчүн дагы бул өтө чоң жоопкерчилик. Анткени ар бир Ош облусунан көрүп турган биздин мекендешибиз үчүн бул жоопкерчиликти мойнуна алат дагы, анан канча баа алса дагы ыраазы болуш керек болот. Ош облусу Баястан Куттубек уулу кол жаздар менен тосолабыз. Видео визитке кезекте беребиз. Барыңыздарга кутман кеч. Менин атым Баястан, Ош облусунун намысын коргойм. Кыргызча хитке Кадыралы Артыков атабыздын Кыялдануу деген чыгармасын тандап алдым. Бул чыгарманы тандаган себеби өтө мааниси жактан жакты, обону да жакты. Бул чыгарманы кичинекей мен деги эле ырдап жүргөнмүн, жактырып ырдап жүргөнмүн. Анда эмесе сиздер үчүн болсун, каалап коюңуздар. келсе жибер ырғаға жырғалға бөліп сезімді үніңді ұқсам ырдаған қолыңа гүлден дестелеп
салсаң жылғадан ей көбіртіп бұлақ толқуну ой аққағың ақса шыңғыра білдіріп жайлау шоқымын ай сайраса торғой сайраса торғой сайраса торғой көғора ақырын сыйлап шашымда ардағымды сен еркеле жылмая қарап сүйкімді жылқыға кетсем ертелеп боз жорға мініп келатсам алдыман шықсаң ентелеп ей қызарса бұлт сүрүрүп ой қызылғатпышса күбіліп өнербіз жашыл өзүндөн ай көмүргөн терсек кымыздык терсек кымыздык терсек чачылып жатса шүдүрүп ак бермет болуп көктөмдө эрксизден мөлтеп төгүлсө экөөбүз басып өткөндө көңүлдү жүрөк сергитип ай күн нуру беттен өпкөндө эй ак жамгыр төксө жорголоп ой арчага кетсек корголоп өмүрдү булак жемиздеп ай азгырса бизди азгырса бизди азгырса бизди Колчалар болсын. Ош облысы Баястан Куттубек уулу. Кыялдануу чыгармасы менен сиздердин назарыңыздарда болуп өттү. Көрөрмандар өзүнүн баасын азыр болсо экранда куурашып берип турса керек. Ал эми калы старт онун баасына биз мына ушул мүнөттөрдө ортоктош бололу. Иса Өмүркул, сизден баштайбыз. Рухсат болсо 10 9 10 10 10 10 9 9 9 8 жана 11. Дал ушул жерден дароо ысык малында суроо алайын. Мыктыбек Нурланбековго рухсат болсо микрофон сунабыз. Эмне үчүн 8 экенин азыр баардыгыбыз биргеликте билебиз. Саламатсыздарбы? 8 деген баа биринчиден 2 деген баа эмес, жакшы. Бирок негизинен Баястан бир аз толкунданды окшойт. Башында ритмикалык бир аз катачылыктар кетти, анан толкундангандан улам болуш керек, бир-эки ноталарга тийбей калды. Анан эң негизгиси репертуар тандоо. Бул конкурстун
50% жеңиши деп айтып кетет элем да. Анан балким убактыңыз азыраак болуп калды даярдаганга. Бирок негизинен сизге ийгилик каалайм. Үнүңүз абдан кооз экен. Браво, Мыктыбек мырзага. Чоң рахмат. Келиңиз. Эмнегедир капаланып калгандайсыз? Андай эмеспи? Микрофонго келиңиз. Бар сонун. Эмнеге тетирип атасыз? Менин сулуулугуманбы же калыс тартуунун басынанбы? Сиздин сулууңуздан. Ошондой деп койсоңуз, мен мындай. Баястан, кайгырбайбыз, капаланбайбыз. Болгону бул экинчи күн, алдыда дагы 2 күн бар. Дал ошол 2 күндө эң мыкты жогорку балдарды алып, алдыга чыгып кетсе болот. Болгону аракет кылыш керек. Ош облусу Баястан мырзага терең ыраазычылык билдиребиз. Дал ушундай урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүдө көрүп тургандай эле өзгөчө упайлар, чын айтканда алдыда дагы 4 биздин конкурстан күтүп турат. Алар дагы өзгөчө толкунданып, сүрдөп турган учуру. Болгону экранды алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Центр костюмс дүкөнү сиздерге шаар ичиндеги дүкөндүн ыңгайлуу жайгашуусун, классикалык кийимдердин көптөгөн түрүн, жогорку сапаттагы тейлөөнү, дүкөндүн ичиндеги шымдын узундуктарын кыскартып, жана башка ыңгайлуу көп шарттарды сунуштайт. Сиз эс алыңыз, биз сизди кийинтебиз. Биздин дарек Бишкек шаарынын борборунда, Чыңгыз Айтматов проспектиси 17, Ориентир Азия Молл, Шампан аялдамасы. Do you love me? Do you need me? Do you want me? Do you love me? Сере кафесіне қош келіңіздер. Жағымды атмосферада сіз сүйгөн, сіз еңсеген, сіз тамшана турганда эң мыкты ашпозчунун колунан даярдалган Европа, Кытай улуттук тамактар. Сере кафеси туулган күн сагынычтуу жолугучулардын ордосу. Береги Жаш Гвардия бульвары 73. Байланыш телефондору 0509 56 11 10 0312 34 04 02. «170 200 адамга ылайык банкет залы. Шишкебек даамдуу ашкана. Тоз көл 2. Телефон 0500 187 187. Телерадио берүү корпорация жана ошол эле музыка телеканалында түз эфирде Кыргызстан жылдыз 2022 вокалдык сынагыбызды улантабыз.
Ар бир көрөрманыбызды биз менен жакын келиңиздер деп айтабыз. Анткени мына ушул ыйык сахнада Кыргызстандын алдыңкы жылдагы жылдызы жаралмакчы. Мына ушул жылдызды жаратууга көмөктөшкөн Улуттук телерадио берүү корпорациясы жана Маданият, маалымат, спорт жана Жаштар саясаты министрлигине терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин жеңүүчүбүз буйруса эң башкысы Кыргызстан жылдызы деген наамга ээ болот. Андан тышкары ардактуу көрөрманым 500 000 сом акчалай байге болмокчу. Бул үчүн дагы дүркүрөгөн кол чабуулар жаңырсын. Кийинки облуска кезекти беребиз. Өзгөчө бул облучунда айта турган болсок, жерлери бардыгы тоолор менен курчалган, таза аба, өзгөчө мейман достугу менен башка облустардан айырмаланып турат. Албетте, бул жака барсаң өзгөчө дароо эле бир кой соёт да. Дароо эле сыйлайт. Деги эле ал жака барганда өзгөчө сыйдын мындай айтканда чокусун көрүп келесиң десем, албетте жаңылышпайм. Бул Нарын облусу. Нарын облусунун намысын коргойт Нурбала Бакытов. Көңүлүңүздөрдү экранга барабыз. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга кутман кеч. Менин атым Нурбала Бакытов. Нарын обайсынын атынан чыгып жатам. Азыр бир аздан кийин, саналуу убактардан кийин аткаруучу Ырым Акжол Канатбек агабыздын калемине таандык Дем бересиң аттуу чыгарма болмокчу. Мен эмнеге буларды тандадым? Анткени булар абдан мага кандайдыр бир мааниси жана ошондой эле аткаруусу абдан жаккан мага. Анан кийин мен ойлойм, Акжол агабыздай болуп, азыр дагы элге тартуулайбыз деп. Кабыл алып коюңуздар. Жалгыз калган кайыксыман шамалы жок дарегинен жылбай турам айнегүгө тамакталган балыксыман А сен мага дем бересиң, жел бересиң. А сен мага түпсүз терең көл бересиң. Мен кантип үмүтүмдөн күдөр үзөм. Ал көлдө өзүң менен бирге сүзөм. Махаббат мекенинде биге түшөм. Жер асмандын ортосунда бүркүк болуп табияттын жемыйзамын мен бузалармын. Алтын тордон бошотулган бүркүк болуп канат
Нарын облысы Нурбала Бакытов колчалар болсын. Албетте, бұл чыгарманы бүтүндөй кыргыз эли жүрөгүнө сиңирип кадимкидей эле угуп жүрөт. Бұл чыгармандагы мен деген мыкты аткаруучулар сахнабызда аткарып келе жатат. Сиздин аткарууңуз биздин калыстар тобубуздун купулуна толдубу, толгон жокпу, канча бага эй болду? Келиңиз. Нарын облысына коюлган упайлар рухсат болсо 9 10 11 жана 11 дал ушул жерден мен азыр сурайын дегеним Кенже Душеевага рухсат болсо микрофонду суналы. Эмне үчүн 9? Сіздер жақсы білесіздер, ар бир талант өзү чыгып келатканда репертуарды тандайт да. Мен ойлоп атам, ушул жерден ушул репертуар жагынан кичине аксап калды окшойт деп ойлоп атам да. Себеби муну угуп жүргөндөр, мен ойлойт элем, муну башкача аткарат экен деп ойлоп атам. Бирок менин купулума толуган жок. Мен ойлойм башка жюрилерге деле ошондой болду деп ойлойм. Ошол деңгээлде аткарылган жок. Чоң рахмат. Аткармай албай калдыңыз, Чоң рахмат. Сиздин оюңуз боюнча. Мен оюм бул жакта жюрилердин ою баалуураак го меникине караганда. Деп ойлоп койдуңузбу? Ойлоп койдум. Сезимдер кандай болду? Деги эле толкундоо болдубу? Болду, албетте. Толкундады. Калыстар тобунун киминен көбүрөөк толкундадыңыз? Айтыңызчы Нурбала. Кимиси сизди мына ушундай эки көз менен түп-түз карап турду? Азыр Нурбала деп. Эми калыстар тобу аты эле айтып атпайбы, баягы калыстар тобу жүрү деп ошо калыстар тобу айтып тура. Калыстар тобунун баарынан эле баары сүрдүү адамдар, баарынан сүрдүү. Ошо кимисинен өзгөчө толкундадыңыз? Кимдин алдында ырдоо сиз үчүн кыйын болду? Ошол Кенже эже менен Токтобек Асаналиев. Колчалар болсун, Кыргыз Республикасынын эмгек сүйгөн артисттерин аябай сүрдүү толкундадыңыз. Чоң рахмат. Ийгилик болсун, кайгырбайбыз. Алдыда дагы 2 күн бар. Ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүм, сиз Улуттук телерадио бир корпорациясында Кыргызстан жылдызы вокалдык сынагына ортокдош болуп турасыз. Бизди колдогон жана ошондой эле ар тараптан бизди ар дайым алдыга сүрүп турган инсандарды жана компанияларды азыр айтып жана ыраазычылык билдирип кетели. Өнөктөштөрдү айта кетели, Кыргыз Түрк Манас университеттен дагы артык. Wedding House Айтолкун эң мыкты сапаттуу үлпөт көйнөктөрдү мына ушул жактан таба аласыздар. Тоз көл чайханасы дамдуу тамакты жактыргандар үчүн. Сыры кафеси сагынычтуу жолугушуулардын ордусу. Элде жок кийимдер, элде жок бренди. Ар бир мырзанын кыялындагы дүкөн Центр Костюмс. Өзгөчө сүрөткө тартып жүргөн бул жерде Аман Муратов студиясына дагы ыраазычылык билдиребиз. Медиа өнөктөшүбүз Тумар радиосу биринчи чыгыш радиосуна ыраазычылык билдирет жана жаңылыктар сайты News KG ар дайым алгачкылардан болуп жаңылыктарды угуңуздар. Сынагыбызды улантабыз. Кезектеги облуска кезекте ыйгаралы өзгөчө Кыргызстаныбыздын бермети болгон Ысык Көл облусу. Токтакунов Жаныбек. Барыңарга салам. Менин атым Жаныбек Токтакунов. Мен Ысык Көл обласынын намысын коргоп жатам. Азыркы аткара турган чыгармам Чувство мои деп аталат. Арсен байке менен Айбек байке ырдагандан аябай жагып калган. Бул ырды укканыма 5 жылдан бери угуп келем. Сүйүп жүрөгүмөн түнөк тапкан ырдын бири. Анда эмес ушул ырды азыр болушунча жеткиринче аткаранга аракет кылам. Жана ошондой эле бардык финалисттерге ийгилик кыламакчымын. Разбила сердце мое, ты не со мной. Забыть тебя не могу я, свежа моя рана. Живу тобой лишь одной, не вспоминая. Плыву к ответу судьбы, где ты, родная? Чувства мои, ранены птицей, теряют дыхание. Мир стал пустым, небо
валят слезы. Ответ твой — молчание. Любви листаю альбом, словно вчера. Все было и все прошло красочностей. Молчит давно телефон, мы стали чужими. А ведь недавно совсем были родными. Чувства мои ранены птицей, теряют дыхание. Мир стал пустым, не валят слезы. Ответ твой — молчание. Чувства мои ранены птицей, теряют дыхание. Мир стал пустым, не валят слезы. Ответ твой — молчание. Без тебя нету смысла больше жить. Не смогла ты мне простить эту любовь. Чувства мои ранены птицей, теряют дыхание. Мир стал пустым, не валят слезы. Ответ твой — молчание. Чувства мои ранены птицей, теряют дыхание. Не валят слезы. Ответ твой — молчание. Көл облысы Тоқтақұлов Жаныбек. Жаныбек. Чувства мои. Бара келді. Рахмат. Таластықтар әлі митинг қылчаремі көлдіктерді үйрен алған Тұрбаева. Жаныбек өз үйде бөрі жарымы қалды ғой, барын еріспен, қошына барын ерісіп келгенсің ғой. Браво, Жаныбектің қолдаушыларына бара келді. Жақсы. Руслан мырза, мен ойлаймын да, бұл шығарманы атқарған инсандың алдында атқару бұл чоң ердік та. Арсен мырза қаншалық қарап отырды, қаншалық бай берді мен үшін өте қиын. Азыр толқынды olsun сұрап алғым келіп отыр. Айтыңызшы, Арсен мырзаның алдында чувства мои шығармасын атқару қандай болды? Шынын айтайын, аябай оор болды. Бұлар юрмалаға шейін бар ордалып келгендер. Қолыңыз титіріп атады, титіріп емесші? Қолдан келшінше атқардым. Жақсы. Анда қалыстар тоғын басын білейгі. Келіңіз, анда қалыстар тоғын басын көрелі Сықкөл облысына қойылған ұпайлар. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, айыма 10, 11, 11, 11. 11 жана 21. Bir ой, қалғаным бар 11. Жақсы. Ем айымаға микрофонды білмейміз. Айымаға ардайым еле бір нәрсе жетішпей тұрады екен, білмейм анысын. Не жетішпей тұрады білмейм, бірақ... Арсен мырзаға берелі, келіңіз. Арсен мырзаның ойын ұққыз келеді. Арсен мырза, бұл шығарманы конкурста ұғы сіз үшін қандай болды, қандай эмоциялар тартылады, айта кетсеңіз. Біріншіден құтманды кешіңіздер менен. Бүгінгі кеше аябай сон өтіп атат, бізге маға өзгөчө жагып атат. Жаныбек азаматсың, баяғы чувства майыны сондырдадың. Негизи бул жерде деген эң биринчиси мага жакканы баягы бизди турабай өзүңдүн манераң менен ар бир ырчынын өзүнүн баягы дикциясы, өзүнүн подачасы болуш керек. Ошол себептен мага эң биринчи жакканы өзүңдүн подачаң болду. Анан сахнада алып жүргөнүң, бул жакта колдогон досторуң бардыгы азамат, ийгилик каалайм. Не кылалы? Айымага микрофонду узаталы. Сурап көрөлчү дагы, айым не болду? Айым.
Не жетпей қалды бір балға? А у вас 10 было или 11? 21 болды. 21. Это сложно, если честно, журить и ставить оценки. Я уверена, что многие участники могут, может быть, меня или других не понять, но я почувствовала, что это 10. Чоң рахмат, айыма, разышылық білдірейіз, әлбетте, әрбір инсандың ойын білгенге біздағы ашықтарыз, өзгөчі. 1-10, қалғаның бардығы 11 болды. Ең сонын ба, қол чаулар жаңырсын, мүсікөл, құттықтайыз сіздерді. Чоң рахмат, шын айтқанда, ең бір жоғырқы ба десек болады. Бүгінгі сынағымызда Бишкек шары жалпы қалыстар тобынан бардығы 11 болса, екіншілі орында Жаныбек Ысыкөл облысы 1-10 қалған бардығы 11 болды. Азаматсыздарым, Ысыкөлдік біздің көрермандарымыз азыр экраны жанында тұрып, экранды шыншалық жолпылдаты өп, Жаныбек сен азаматсың деп тұрса керек шол себептерден. Өзгөчө қуанып, сүйініп жатса керек, шын айтқанда 1-10 бардығы 11 болушы мені чын жүректен құттықтайыз. Ысыкөл облысы. Жақшы, ал эми кезектеги чыга турган область жөнүндө айта турган болсок, албетте Баткен жергебизде тынчтык боло турган болсо, бүтүндөй элибизде бакубатчылык болот. Баткен элинин намысын коргоп турган мырзабызды чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Баткен облысы Нуртилек Бактыбек уулу. Ой ботогөз бозой сени сагынган, жылытсам дем жүрөктөгү жалындан. Башыңды кеп бал сөзүңдү таттырбай, бачым басып өтүп кеттиң жанымдан. Бачым басып өтүп кеттиң жанымдан. Калдың жалгыз улутунуп өзүңчө, кабак чыктың көчөделдиң көзүмчө. Барган сайын жалын сымыл жылдылдап, sen yapacak suyumdu. Ay, uçkunları sen yapacak suyumdu. Браво! Қолчалар болсын. Баткен облысы келіңіз. Келіңіз анда
Биргеликте калыстар тобунун баасын билели. О, биргеликте калыстар тобунун баасын билели, анын соң сезимде сурайбыз. 9, 10. Өктөн Сапарұлы 11, 10, 9 жана 11. Да. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе сиздин оюңузду билели. Бүгүнкү күн кандай болуп жатат? Калыстар тобунун эгерде сизде тандоо болсо, кимис менен дуэт аткаруу мүмкүнчүлүгүн алат элеңиз? Мүмкүнчүлүк болсо баары менен дуэт аткаргым келет. Аябай кыйынсыз го. Жок, бирөөнү эгерде тандай турган болсоңуз, ким менен ырдамаксыз? Эми баары эле кыйын, кыргызыбыздын жүздөрү булар, эми баары менен аткармакмын. Жок, билебиз, жүздөрү. Баткенели ушундай көрдүңүздөрбү? Мына баарына беришен, баардыгына эшигибиз ачык дегенде, программабыз бүтүп калат азырчы. Руслан мырза, сиздеки сурап тура берсек. Кол чоңдар болсун. Нуртилек, чоң рахмат. Рахмат чоң барыңыздарга. Рахмат. Чын айтканда, Нуртилекте өзгөчө бир ой басып тургандай, өзгөчө дагы деле толкундоо кетелик дешесиң. Ооба, ар бир сахнага чыккан биздин өнөрпөзүбүз сахнадан тышкары дагы мына ушундай ак көз, кара көз канчалаган инсандар карап атат. Камера, бүтүндөй кыргыз эли, анан албетте өзүнүн облус үчүн чоң жоопкерчилик дагы толкундоого төртүп жатса керек. Эң туура айтасыз. Ал эми бизде 9 конкурсант, өзүңүздөр көргөндөй эле 8 конкурсанттын талантына күбө болдуңуздар. Биздин 9-чу конкурсантка кезекти беребиз. Өзгөчө эң күчтүү айым десек дагы болот. Билесизби, айымдардын күчтүүлүгүндө эмес, алардын күчтүүлүгү айымдардын алсыздыгында деп кайсыл бир акылман айткан экен. Күчтүү эркектин артында алсыз болуу бул аялдардын эң чоң куралы депчи. Мына ушул 9 конкурсантыбыз болсо, 8 мырзанын артында жалгыз Ош шаарынын атынан чыгып жаткан сулуубузга кезекти беребиз. Ирайымова Ноорузгүл видео визиткасына ортоктош болуңуздар. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен жалпыңыздарга. Менин аты жөнүм Ирайымова Ноорузгүл. Мен Ош шаарынын атынан катышып жатам бул конкурска. Азыркы аткара турган чыгармам кыргыз хиттеринен Рыспай Абдыкадыров агабыздын өзүнө таандык жазылган чыгармасы Сагынуу чыгармасын аткарып бермекчимин. Бул ырды тандагандын себеби кичүү кезимден бери угуп келем. Негизи бардык эле чыгармалары жагат. Өзгөчө ушул чыгармасын бүгүн аткарып берем. Жана жалпы мен менен катышып жаткан конкурсанттарга ийгилик каалайм. Асман жарық дегенде чағылған, байқосыздан жалыныңа қабылған, бүтер кімді құрчап алып махаббат, жалғыз сенің елесіңді жабынған. Азыр мен де ойлап сені жатамын, ошол күндер бүткөнүңдү канымда. Жымыңдашып жанып өчүп чырактар, ал эсимде бир колтурчу бактар, жүрөктөрдүн кагышканы тыңшачу, алыс калды алма жыттуу турактар, черчелеги түгөн бөгөн күлөрүн, мен кайдалап музыкалуу таппай такыр махаббаттын айласын, сагындым мен жолукчу күн ай башын, мурункудай күтүп жатам азырда, булбул куштун тереземден сайраш
Браво, Ош шаары. Ноурузгүл, браво, Ноурузгүл, азаматсыз. азаматсыз өзгөчө кыргыз музыкасындагы кереметтүү чыгарманы тандап алыптырсыз. Сизге ийгилик каалайлы дагы бүтүндөй Ош шаары азыркы учурда демин кысып, калыс тартуу кандай баа берди болду экен деп карап турган учуру. 11, 10, 10, 11, 11, 10, 10, 11, 10, 10 жана 11. Эң негизгиси айымабыз 11 коюптур. Кол чабуулар жаңырсын. Браво. Кубанычтабыз. Келиңиз, Нурузгүл, айта кеттиңиз, репертуар жөнүндө жогоруда көп кеп болду. Сынакта сөзсүз өзүңүздүн үнүңүзгө, өзүңүздүн харизмаңызга жараша ыр тандап алыш керек деп. Бул ырды тандоодо сизге ким көмөктөштү? Саламатсыздарбы? Бул ырды негизи дайым угуп жүрөм, кичүү кезимден бери жакшы көргөн чыгарма. Өзүм эле тандадым десем болот. Дайым ырдап жүргөн чыгарма. Жакшы, айта кеттиңиз, азыркы учурда калыс тартуунун баасын уктуңуз, үстүңүздөгү жүгүңүз түшүп кичине уф деп жеңилип калдыңызбы? Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз, кол чаларыбызды узатабыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүм, өзүңүздөр мына ушул 2 сааттын алкагында Улуттук телерадио берүү корпорациясында Кыргызстан жылдызы 2022 вокалдык сынагына ортоктош болуп турасыздар. Эл ичи өнөргенчидей, кыргыз элинин ар бир атуулу сөзсүз ырдайт, сөзсүз таланттуу, бирок аларга булактын көзүн ачкандай эле мына ушундай долбоорлор жыл сайын өтүп турса, биз үчүн өтө пайдалуу деп эсептеп билем. Чоң рахмат, анда калыстар тобуна кезекти берели, ыраазычылык билдиребиз. Токтобек Асаналиев агабызга микрофон суналы. Дегиле бүгүнкү сынак боюнча айтып кетсеңиз, биздин талапкерлер канчалык түрдө купулуңузга толду? Жана ошондой эле бүгүнкү күндөгү Кыргызстан жылдызы өңдүү сынактар биздин кыргыз эстрадабызга кандай таасирин берет? Саламатсыздарбы? Жамандай берсек, жакшысын бизге эч ким бербейт го. Ошон үчүн өзүбүздүн балдардан, өзүбүздүн кыздардын арасынан жакшыларды тандап алышыбыз керек. Жакшы, эң сонун кээ бир жерлерде ушул баягы обондорду туура эмес деп атышат. Кээ жерде баягы шашканданбы же сүрдөгөндөнбү ритмге түшпөй калып атышат. Анан балдар кыздардын баары айтты. Ушундай жакшы конкурстарды уюштура берсе, жаштардын арасынан жакшы ырчылар чыгат. Кудайым буйруса. Могу жерде отурган, залда отурган, үйдө отурган жаш жеткинчектердин баардыгына ушулар үлгү болот, ушулар күзгү болот. Ошон үчүн биз дайыма жакшы ырчыларды тандап, элибизге, журтубузга ушул жакшы ырчы деп белгилеп беришибиз керек да. Ошон үчүн бүгүнкү азайып көп күнөө кетсе, кечирим сурайм баарыңыздардан. Бирок колубуздан келишинче ушул баа көтөрүп, калыстык кылганга аракет кылдык. Жалпы жамааттын атынан баарыңыздарга терең ыраазычылык айтабыз. Чоң рахмат. Урмат мырза, келиңиз, сиздин дагы ой пикириңизди угалы. Дагы жолу кутман кеч. Жалпылап айтканда, былтыркыда да көп болгом. Быйылкы конкурсанттар былтыркыга караганда аябай мыкты. Ар биринин өзүнүн кызыктуу тембри бар. Диапазондор да жакшы, Кудай буйруса. Мен ойлойм, кыргыз эстрадасынын катары жаңы жүздөр менен, жаңы таланттар менен толукталат. Бул жердеги бүгүнкү толкундоо, бүгүнкү аткаруу бул эч кандай мааниге ээ эмес деп ойлойм. Эң негизгиси баардыгыңыздар, урматтуу конкурсанттар, токтогуңуздар. Сиздерди элдер күтөт. Эл сынчы, эл өздөрү сиздерди күтүп алат. Ошондуктан эң негизгиси баарыңыздар чыгармачылыкка токтобой, чыгармачылыкка кадам таштаңыздар. Ал эми биз эл арасындагы таланттарды издөөнү мындан ары дагы токтотпой улантабыз, Кудай буйруса. Чоң рахмат, айтыңыз келсен Өктөм Сапарулуга микрофон сунабыз. Оюңуз кыска нуска. Ассаламу алейкум. Бүгүн биринчиден эме жакты мага аябай таланттардын бардыгы 9-ун бардыгы тең таланттуу экен. Мен ойлойм, булар ар бири өздөрүнүн областынан, өзүнүн шаарларынан уже жеңип келишкен, булар уже жеңүүчүлөр. Анан могу Кыргызстан жылдызы деген проектти жеңип 500 000 сом бир адам алган менен, булардын баарынын көпчүлүгүнүн ырдоо деңгээли бирдей эле экен да. Мындай потенциалы бардыгына ийгилик каалайм. Эми ийгилик бирөөсүнө жылмаят. Эң негизгисинен булар уже даяр эле ырчылар экен, даяр. Булар жеңбей калдым деп капаланмаса да болот. Эми ким жеңишин азырынча биз билбейбиз. Жеңбей калгандары ырчылыкка өз алдынча аттана берсе боло турган даяр ырчылар экен. Ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кенже айым,
Сиз дагы өзүңүздүн оюңуз менен бөлүшүп өтсөңүз. Албетте, былтыркы жылда катышканбыз. Мен азыр ушул нерсени толуктагым келип атат. Анткени жылдан жылга өсүү бул абдан жакшы жыйынтык берип атканы деген белгиси. Кийинки жылы мындан да мыкты болоруна тиреги ишенсек болот экен. Азыркы нерсеге баса айтып коюшубуз керек. Анткени бүгүнкү күндө ушул жаштардын абдан бир чыгармачылыкка түз өзгөчө ойлуу, өзгөчө бир баада карап атканына мен өтө кубанып бүгүн толкунданып отурам. Анткени өсүш керек, мамлекетибизди сыртка таанытыш керек, жаштарга жол беришибиз керек, мыктыларды сахнага алып келишибиз керек. Бүгүн мен чынында жүрөгүм абдан кубанып турат. Булардын ар биринде, азыр өктөмдөн эмес сөзүн толуктап коеюн, булардын ар бири жеке ырчы болгонго татыктуу жаштар экен. Эмгек, эмгек, эмгек. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Расыл билдиребиз. Анда кезекте эми азыркы заманбап стилде кандай ырдайбыз? Жылдын мыкты ырчысы болом деген мырзаларыбыз 8 мырза болот атпайбы? 9 конкурсанттын ичиненчи. Аларга бул микрофонду узатып, тажрыйбасы менен бөлүшүү үчүн Нурмат Садыров мырзага узатып коюга уруксат этиңиздер. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, барыңыздарга салам. Былтырда катышканбыз, чынында быйыл абдан аракетчил, таланттуулар абдан көп экен. Ошондуктан жеңилип калгандар тескерисинче элдин сыймыгы болуп калышы дагы толук мүмкүн. Андыктан барыңыздарга ийгилик, аракет. Бүгүн бардыгы мыкты деңгээлде өнөрүн тартып алат деп айта алам. Ийгилик барына. Чоң рахмат, кайткыбыз келсин. Ал эми келиңиздер, урматтуу студиябыздын коноктору, Калыстар тобуна ыраазычылык билдирип бир шаңдыра колчалар болсун. Жалпы Калыстар тобу силерге ыраазычылык билдиребиз. Албетте, кыргызда жакшы сөз бар экен, курама темир корч болот деп ар бир тараптын мыктылары, ар бир тараптын өзгөчө инсандар келип калыстык кылып бергендиңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз дагы. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүм, биз Кыргызстан жылдызы вокалдык сынагынын соңку мүнөттөрүнө келип жеттик. Жалпы конкурсанттарды чакырып алабыз. Бишкек шаары, Сардаров Шамшер. Сүрөндөп колдоп туруңуздар. Чүй облусу, Жуламан уулу Жанболот. Талас облусу, Бектур Султанбеков. Жалал-Абад облусу, Аскарбеков Нурислан. Ош облусу, Баястан Куттубек уулу. Нарын облусу, Нурбала Бакытов. Ысык-Көл облусу, Туктакунов Жаныбек. Баткен облусу, Бактыбек уулу Нуртилек. Ош шаары, Ираимова Ноурузгүл. Ар бириңиздерге өзгөчө конкурсанттарга ыраазычылык билдиребиз. Анткени жаш болсо дагы канатына калкалап бүтүндөй кыргыз элине таланты менен өздөрүнүн облустун татыктуу көрсөтүп жатасыздар. Азаматсыздар. Болгону бул сынактын экинчи күнү, алдыда дагы бизде 2 күн бар экендигин эсиңиздерге салып өтөлү. Анда колчаңыздар менен жалпы конкурсанттар биздин телекөрүүчүлөргө, студиябыздын кадырлуу конокторуна Кыргызстан жылдызы гимн аткарат. Албетте гимндин автору Өктөм Сапар уулуга дагы бир рет ыраазычылык билдирип өтөбүз. Чоң рахмат. Ал эми сөзүн жазган Жыргал Жусупова конкурсанттарга кезекти берели. Талантты Кыргызстандагы мен кыргыз болуп калганга көкүрөк кагып мактанам. Кырган жүрөгү жакын жандарбыз, өнөр жолуна алгачкы кадам таштайбыз. Кыргызстан жылдызы кылымдар жапжасың, тандалып талапта жылдыздай жаналсың. Кыргызстан жылдызы кубачын жаялсың, алаңдардан талсың. Кыргызстан жылдызы жети туган жеримде тандалып келип турабыз. Кыялдар орунда сенде жылдызга косулабыз. Ырга жүрөк
жашасын таңдалып далада жұлдыздай жаналсын Кыргызстан жұлдызы қуашын жайалсын алаңдардан талсын Кыргызстан жұлдызы Кыргызстан таланттуулардын мекени тандалып таланттуулар мында келгени багачылар бүгүн ыйык сахнада баа берели кыргыз элим келеми Кыргызстан жылдызы деп эл сени жылдыз кылар күнү мына келдиби кыялданып күтүп жүргөн максатка Кыргызстан жылдызына жетели Сурулуп бүгүн кыйында алдыга сүрүлүп чыгар Атағы жүріп Кыргызга Кыргызстан жылдыз аталат Ырга жүрөгүм жакын жандарбыз өнөр жолуна алгачкы кадам таштайбыз Кыргызстан жылдызы кылымдар жашасын тандалып далада жұлдыздай жаналсын Кыргызстан жылдызы қуашын жайалсын алаңдардан талсын Кыргызстан жылдызы Кол чаулар болсун. Кыргызстан жылдыз 2022 вокалдык сынагыбыздын талапкерлери өзгөчө эң таланттуу катышууларга бир кол чаулар болсун. Гүлүктөр 7 областан чогулуп келип, туягы тыбырап азыркы учурдагы Кыргызстандын эң башкы макамдуу мына ушул Кыргызстан жылдызы вокалдык сынагынын байгесин утуп алам деп турган учурум. Урматтуу телекөрүүчүм, сиз бизден алыстабаңыз. Эртең мына ушул мүнөттөрдө Улуттук телерадио берүү корпорациясында түз эфирде көрүшөбүз. Эртең Кыргыз Республикасынын, Кыргыз эстрадасынын примадоннасы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова айымдын кечеси болот. Гүлнур айымдын репертуарындагы чыгармаларды биздин конкурсанттарыбыз сиздерге аткарып бермекчи. Сиз батыңыздар Айзада Жамгырчиева жана эле мен Руслан Адылбек болдум. Албетте коштошпойбуз. Кайрадан туп-тура эртең 22:20 түз эфирден көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Кыргызстан жылдызы алга! Kırgızstan cıldızı kılımlar yaşasın Dandalıp dalada cıldızlar canalsın Kırgızstan cıldızı kulaçınca yansın Alanlardan dalsın Kırgızstan cıldızı